Туман KJ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Анжелика аны Дөө Чыңгызга байланыштырган сайтты сотко берди. Ырчы Анжелика Nazar News сайтын сотко берди. Бул тууралуу ал Инстаграмда билдирди. Nazar News сайты 15 апрелде Крим төбөл Дөө Чыңгыз Анжеликанын үйүнөн кармалдыбы деген жаңылыкты жарыялаган. Кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Жумагуловду Ырчы Анжелика Бекболиеванын үйүнөн кармаганын айтышууда. Соңку убакта Анжелика үчүн Марат Назарбековду каралар издей баштаганы ыраспы? Билеги жоон буура сандар жылдыздуу жигитти мертинтип коюшпайбы деп айтылат маалыматта. Анжеликанын айтымында Nazar News ырчы тууралуу 2 жылдан бери ар кандай такталбаган маалыматтарды чыгарып келет. Nazar News сайтынын редактору Гүлжан Шерипаева бул жагдай боюнча комментарий берди. Сотко бере берсин, Анжеликага байланыштуу көп чындыктын бети ачылат. Ал жөнүндө эл арасында деле маалыматтар айтылып жүрбөйбү? Канча кийимдердин дизайнын уурдаганы, канча адамды алдаганы. Ошол маселелердин баарын чорныйлар аркылуу чечтирген дейт Шерипаев. Редактор Анжелика тараптан сайтка карата ар кандай мүнөздөгү чабуулдар болгонун, бирок басылма ага эч кандай реакция жасабай келгенин кошумчалады. Булак Калыс медиа. Депутат Дача суудагы учактын кыйрашы боюнча иш Атамбаевдин кысымы менен жабылган. 2019 жылдын 14 январында Дача суудагы учактын кыйрашы боюнча кылмыш ишин иликтөө кайра жаңыланды. Учурда сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жатат деп билдирди бүгүн парламентте. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып. Бул тууралуу маселени Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов көтөрүп чыкты. Ал кылмыш иши буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кысымы менен жабылган деп билдирди. 39 адам каза тапты, анын ичинде 4 бала жана кош бойлуу аял бар. Ал жакта бир адамдын кызыкчылыгы иштеди, деп айтты Бактыбек Райымкулов. Башкы прокурор буга тергөө көзөмөлдө экенин айтып жооп узатты. Булак Барометр KJ. Мен ушу акыркы суроом, Манас аэропортунда жайгашкан Дача суу боюнча бүгүнкү күндө акыбалы кандай? 39 адам каза болду, анын ичинде 4 ымыркай боюнда бар аялдар кайтыш болду. Буга чейинки бийликте билебиз, Атамбаевдин кысым күчү менен токтотулуп, көп нерсе чыкпай калган да. Бактыбек Кемелбекович, бул факт боюнча массалык маалымат каражаттарына чогулган бардык материалдарды алып чогултуп, кылмыш иши жандандырылып, 14 январында бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталып болуп жатат. Сиз айтып аткан жагдайлардын бардыгы ушул кылмыш ишинин алкагында объективдүү каралат. Өткүрбек Асылбекович, бул боюнча мен ойлойм, аягына чыгыш керек. Анткени ошон үчүн канча бир адамдын кызыкчылыгын 39 кайтыш болгон адамдын 10 секунд убакыт кошуп бериңиздер. Элдин кызыкчылыгы тебеленип калбаш керек да, бир адамдын кызыкчылыгы үчүн. Ошону аягына чейин чыгарыш керек. Мен ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат, түшүндүм. Бул кылмыш биздин көзөмөлдө. Рыскелди Момбеков: сулууларга көз кыскан эркектерди камай берсеңер, эркек калбай калат го. Бүгүн 17 апрелде Жогорку кеңеште башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Кыргызстанда мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу отчет берип жаткан маалда депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинин камакка алынышы боюнча суроо узатты. Былтыркы жылы сиз баяндама жасаганда мен айттым эле, бул башкы прокурордун эмес, башка прокурордун отчету деп. Анткени сиз жебеген самсыга акча төлөгөнсүз. Эми башка прокурор эмес, башкы прокурор деп сизге ыңгайсыз суроолорду берип көрөйүн. 2 күн мурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери, орун басары жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси камакка алынды. Муну канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп эсептейсиз деп сөзүн баштады депутат. Рыскелди Чыныбекович, тергөөчү, өз алдынча тарап, эгерде адамды 2 суткага кармайм десе анын укугу бар. Иш козголгон башка, тергеген башка.
Тергөөчү мыйзамга ылайык өз чечимдерин өзү кабыл алат. 48 саатка ал шектүүнү кармаган. Эгер эртең бөгөт коюу чарасын же айыбын угуза турган болсо, далилдер жетиштүү болсо, анда биз кылмышка шектүү катары 3 адамга тең кабарлоо беребиз. Башка учурда камактан чыгаруу боюнча өз укугубузду колдонобуз деп жооп узатты башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов. Бирок УКМК 253 миллион сом мамлекетке зыян келтирди деп жатат. Зыян келгени аныкталганбы деп собол узатты Момбеков. Иштин козголгон фабуласы боюнча ал жерде 253 миллион сом зыян келип жатат. Паспорттардын бланкалары кымбат көрсөтүлүп алды деген факты менен иш козголду. Анык бир адамдын үстүнө эмес, кызматтык кылмыш катары жалпы факты түшүп жатат. Бул аракеттерге убактында бөгөт коюлбаса, балким келишим түзүлмөк, тергөө бир чечимге келет. Азыр мен туура же туура эмес деп айтсам, тергөөчү менин сөзүмдү байка кылып, момундай чечим кабыл алышым керек экен деп чечим кабыл албай коюшу мүмкүн. Ошондуктан тергөөнүн жыйынтыгы менен карап чыгабыз деп белгиледи башкы прокурор. Кылмыш жаза кодексиндеги адам анын күнөөсү үчүн келип чыккан кесепеттер үчүн гана жазага тартылууга тийиш деп каралган. Бул жерде зыян дагы аныкталган жок, кесепет дагы аныкталган жок деп эскертти бул тууралуу эл өкүлү. Бул жерде мыйзамдын, мамлекеттин, коомчулуктун койгон талабы бузулуп жатат деп жооп берди Жамшитов. Мүмкүн алардын оюнда батыраак байып кетсек деген нерсе бардыр, бирок көз салган менен кол салгандын айырмасы бар да. Алар кол салган жок, көз салды. Күнөөсү үчүн эмес, мүдөөсү үчүн камакта отурушат. Мүдөөсү болду, алсамбы деген ою болду. Сулууларга суктанууга акын бар дегендей көчөдөгү сулууларга көз кысып койсо, эркектердин баарын оюң жаман экен деп алып, барып камай берсеңер эркек калбай калат го. Экинчи маселе Аскарбек Шадиевдин мүлкүн камакка алуу мыйзамдуу болдубу деп айтты Момбеков. Мен сизди түшүнгөн жокмун, көзүн кысканды. Тергөөчү 2 суткага камаганга укугу бар. Шадиев боюнча мыйзамдуу болду. Соттун өкүмү бар деп жооп берди башкы прокурор. Эскерте кетсек, 15 апрелде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам камакка алынган. Маалымат булагы Барометр KG сайт. 3000 сом үчүн мектеп директору 6 жылга эркинен ажыратылды. Өзгөндө 3000 сомду туура эмес пайдаланды деп айыпталган мектеп директору 6 жылга эркинен ажыратылганы туурабы? Мындай суроону депутат Улукбек Ормонов жогорку кеңештин жыйынында башкы прокурорго берди. Анын айтымында эң алыскы Чангет айыл өкмөтүнүн жашоочулары эл өкүлүнө кайрылышкан. Алар аталган айылдагы мектептин мурдагы директору 3000 сомду негизсиз пайдаланган деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылып, 400 000 сом айып пулга жыгылганын билдиришкен. Бул маселе боюнча 3000 сом үчүн ушундай жаза берилгени туурабы деген суроо салды депутат Улукбек Ормонов. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бул ишти тактап көрүп, кат аркылуу жооп берерин билдирди. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында 2018 жылы прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу башкы прокурордун отчету угулууда. Булак Барометр KG. 3000 сомду туура эмес колдонду деп кылмыш козголуп, өзү 13 миң сом, анын 3 миң сом мунун мойнунда. Ошого 6 жылга эркинен ажыратылып, 400 000 сом штраф салынган. Кандай дейсиз бул ушул 3 миң сом туура эмес колдонгондугу үчүн? Туурабы жаза? Эми ал чечимдерди окуп туруп бир жооп берейин сизге, Улукбек Зулбукарович. 3 миңби, 13 миңби, учажаз биз талап коюп атабыз, 100 миңге чейинки андан ашкан зыянды ордуна койсо кылмыш козгоонун кереги жок деп. Азыр ошо ишти окуп чыгып тактап туруп айтпасам жаңылып калбайм. Мен сизге кат жүзүндө берем бүт бардыгын. Бул райондук областтык жогорку сотунда чечимдери бар. Эң таң калыштуусу 3 миң сом үчүн ушундай жаза берилген да. Бул мындай болбош керек өзү. Берсеңиз мен тактап туруп, биз тактап туруп жооп берели сизге. Рахмат, мен официал